36 кыргызстандыктын өмүрүн алып, 180ден ашуун адамдын ден соолугуна зыян келтирген кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу окуя жалпы кыргызстандыктардын жүрөгүн оорутtu. Турак жай, жеке ишинен айрылган жүздөгөн тургундар учурда материалдык жана моралдык колдоого муктаж. Мындай кыйын кырдаалда Акнет компаниясы сыртта карап тура алган жок жана Баткен элине жардам көрсөтүү чечимин кабыл алды. Аталган компания 4-майда Баткен облусунда жабыркагандар үчүн гуманитардык жардам, тамак-аш, кийим-кече жана тазалык буюмдарын жөнөттү. Биринчи кезекте тамак-аш жана жылуу жууркан төшөктөрдү жеткирип бердик. Биз кыйын учурда жардамга кол сунгандарды баалайбыз. Жана башка компаниялар да үлгү алса, мүмкүнчүлүгүнө жараша чогуу жардам берсе деген ойдобуз. Кыргыз-тажик чек арасында кагылыштан жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Баарыбыз биргеликте жана ынтымакта гана бул кыйынчылыктарды жеңе алабыз. Биз четте карап турбастан жардамга кол сундук. Жабыркагандар жана ден соолугуна доо кеткендер батыраак сакайышына тилектешпиз, дешет Акнет компаниясынын өкүлдөрү.